Бир карыя өзүнүн уулу менен автобуска чыгып жайгашат. Автобус жүрүүгө даярданып, бардык жүргүнчүлөр өз орундуктарына отурушат. Автобус өз ордунан козголору менен карыянын уулу кубана баштайт. Уулунун жашы 30да болуп, ал автобустун айнек тарабында отурган. Автобус улам өзүнүн кыймылын тездеткен сайын, уулу атасына кайрылып: "Атаке, карасаңыз, бардык бактарактар артта калып бара жатат", деп бийик үн менен кыйкырат. Ата баланын каршысында алар менен бирге бара жаткан дагы бир үй бүлө мүчөлөрү бар эле. Кубанычка курчалган уулу айнектен колун булгалап, айлана чөйрөгө көз салып, өз атасына: "Атаке, караңызчы, бардык бактарактар чын эле артта калып бара жатат", деп дагы бир ирет өзүнүн бийик үнү менен атасынын көңүлүн бурат. Уулунун кубанычын көргөн атасы да ага кошулуп кубанат. Алардын маңдайында отурган үй бүлө мүчөлөрү бири-бирин карап таң калышат, себеби 30 жаштагы уулу өз атасына кудум эле жаш баладай сүйлөп жаткан эле. Уулу болсо дагы да: "Атаке, карасаңыз, булуттар менен жаныбарлар да биз менен кошо келе жатышат", деп кайрылат. Бир аз убакыттан кийин жамгыр тамчылай баштап, айнек ачык болгондуктан шамалдын багыты жамгыр тамчыларын дал ошол айнек аркылуу баланын колдоруна алып барат. Кубанган бала өз атасына: "Атаке, карасаңыз, жамгыр тамчылай баштады", деп бакырып жиберет. Алардын каршысында отурган үй бүлө мүчөлөрү болсо баштагыдан да таң калуу менен балага карашып, анын атасына: "Эмне үчүн сиз уулуңузду дарыгерге көрсөтпөйсүз? Ал кудум эле жаш балага окшойт экен. Биздин оюбузча сиз уулуңузду кечиктирбестен дарыгерге көрсөтүшүңүз керек", деп кеңеш беришет. Ошол учурда баланын атасы аларга кайрылып: "Албетте, ансыз да биз жаңы эле дарыгерден келе жатабыз. Менин уулум 30 жылдан кийин, дал ушул күндөн баштап көзү көрө баштады". Урматтуу көрөрман, бул аңгемеден ала турган тарбиялык маани: ар бирибиз кайсыл бир нерсе тууралуу туура маалыматка ээ болбой туруп, ал тууралуу сөз кылбагандыгыбыз туура. Кээ бир учурларда үйдө кайсы бир буюмду издеп жатып, көп убакыт көрбөй жүргөн бир канча нерселерге көзүм түшөт. Дал ошондой күндөрдүн биринде мен апамдын күндөлүгүн таап алдым. Башка бир адамдын күндөлүгүн окууга болбостугун билсем да, апамдын күндөлүгүн ачып, анда эмнелер жазылгандыгына кызыктым. Аны бөлмөмө алып барып, эшикти ичинен акырын илип, күндөлүктү барактай баштадым. "Балам, жер жүзүндөгү аңкыган жыпар жыттуу гүлдөр дайыма бир калыпта тура бербеген сыяктуу, кайсы бир күнү мен дагы карыймын. Мына ошондо сен сабырдуу бол жана мени түшүнүүгө аракет жаса. Эгерде тамактанып жатканда тамагымды кокусунан төгүп алсам, кийимдеримди сенин жардамыңсыз кие албай калсам, апам жаш баладан өтүп кетет деп жаман көрбө. Сен мага бул сөздү ачууң менен айтсаң да, а мен сенин жаштыгыңды дайыма жылмаюу менен эстейм. Ымыркай кезиңде сен да ушундай болчусуң. Тамакты кандай жеш керек экендигин жана кийимди кандай кийүүнү сага үйрөтүп жүрүп, канча бактым корогонун эстей да албайм. Себеби сен үчүн менин убактым эмне болуптур? Убакыт бул жакта турсун, жанымды да сага берүүгө даярмын. Эгерде сени менен сүйлөшүп жатканда бир сөздү 1000 мертебе кайталай берсем, мени эзме деп айыптаба, мени укканга аракеттен. Сен жаш кезиңде жакшы уктооң үчүн сага бир эле жомокту кайра-кайра окуп берериме туура келчү. Сен болсо аны дайым кызыгуу менен угуп уктачусуң. Менин да ичер суум күндөн күнгө түгөнүп, түбөлүк уйкуга кетип бара жатамын. Мына ошондуктан мени менен көбүрөөк сүйлөшкөнгө аракет жаса. Эгерде үй тиричилигинде пайдаланылуучу жаңы буюмдарды кантип колдоноорун билбей жатсам, мени жемелебе. Аларды үйрөнүшүмө убакыт бер. Мен сага туура кийинүү, туура сүйлөө, турмуштагы карама-каршы маселелерге кандай күрөшүү керектигин үйрөтө алганмын. Айтайын дегеним, жаңы буюмдарды да түшүнүп кетүүнү эптей аламын. Анткени сен бар эмессиңби?
Эгерде кайсы бир мезгилдерде бир нерсени эсимден чыгарып калсам, же болбосо кайсы бир кебим эсимден чыгып кетсе, кейбе. Мен үчүн эң негизгиси бул эмес. Сени менен чогуу болгондугумдун өзү чоң бакыт. Эсиңдеби? Жаш кезиңде сен менден бир кадамды алыс кетүүмдү каалабайт болчусуң. Дайыма колумдан же болбосо этегимден кармап алып, мени менен кошо жүрчүсүң. Эгерде кайсы бир мезгилдерде менин каарыган буттарым басуудан чарчап, кадам таштоого да күчү жетпей кала турган болсо, мага колуңду сун. Сен алгачкы кадамдарыңды таштап жаткан учурда мен сага кандай кол сунганымды эсте. Менин карып бара жаткандыгыма капа болбо. Өзүңдү алсыз санаба. Мен ал күчтөн канчалык тайып барган сайын мага жардам берүүгө аракет жасай көр. Кайсы бир мезгилдерде мен да сага турмуш жолунда жардам бергендигим сыяктуу. Жашоомду улантууда өмүрүмдүн аягына чейин жагымдуу жылмайуу менен өмүр сүрүүгө жардам бер. Сенин бул иштериң үчүн мен сени эч качан чарчабаган жылмаюум, түбү чексиз мээримим менен сыйлаймын. Мен сени жакшы көрөм, балам. 16 жашка толгон бала атасынан сурады. Ата, мен 18 жашка толгон кезде сиз мага кандай белек бересиз? Оолум, ал убакка чейин ортодо кыйла убакыт бар. Арадан 1 жыл өтүп, бала жүрөк оорусуна чалдыгып калды. Оор акыбалда жаткан бала атасына суроо салды. Ата, мен өлөмүнбү? Баласын жалдырай тиктеген ата унчуккан жок. Жашоо өз нугунда улана берди. 18 жашка толгон бала өз үйүнө кайра келди да, бөлмөсүндө чакан гана бүктөлүп турган катка көзү түштү. Ал катты балага атасы жазган экен. Уулум, эсиңдеби? Сен менден 18 жашка толгонуңда эмне белек береримди сураган элең. Мен сага өз жүрөгүмдү белек кылдым. Туулган күнүң менен уулум. Атанын балага калтырган эң мыкты белеги анын тарбиясы. Бардыгы мен кичинекей кезден башталды. Жакыр үй бүлөдө төрөлгөм. Тамак эч качан жетчү эмес. Бир нерсе болуп калса, апам өзүнүн тамагын мага салып берчү. Табагыма салып жатып мага жылмайып, ал балам, мен ачка эмесмин. Бул апамдын биринчи жалганы. Маал-маалы менен мага балык бышырып берчү. Бир жолу карасам, мен жеп бүткөн балыктын сөөктөрүн тазалап жаткан экен. Абдан жаман болуп кетип, коюңузчу апаке, мына муну чогуу жейли десем, жок балам, өзүң эле же, мага балык жакпайт деле. Бул апамдын экинчи жалганы. Окуума акча керек болуп калды. Апам почтадагы жумушунан тышкары башка ишкананын да кагаздарын үйдөн толтурчу болду. Бир түнү ойгонуп кетип карасам, апам шамдын жарыгында жазып отурган экен. Апа, кеч болуп кетти, эс алыңыз. Эртең менен эрте жумушка барышыңыз керек. Апам сүйүктүү көздөрү менен мени карап, алтыным жата кой, чарчаган жокмун. Бул апамдын үчүнчү жалганы. Мамлекеттик сынактар башталды. Колдоп келген апам мектептин короосунда мени 5-6 саат күтүп калды. Сынак бүтөөрү менен дароо апамдын жанына бардым. Ал мага суусунду кала келиптир. Сүйүнүп ичип жатып, апамдын да ысыктан чарчап, оозу кургап калганын байкап, бөтөлкөнү сунсам, "Жок балам, апаң суусаган жок" деп жооп берди. Бул апамдын 4-үнчү жалганы эле. Кийинчерээк атамдын оорусу күчөп, акыры көз жумду. Ошондо бечара апам абдан кыйналды. Жашообуз күндөн күнгө оорлой берди. Айылдагы кошуналар апама турмушка чыгып ал, жашсың, сулуусуң деп айта башташты. Бирок апам мен сүйүүгө муктаж эмесмин деп койчу. Өгөй атаны каалабайт деп мен ойлогон окшойт, азыр ойлосом. Бул апамдын 5-чи жалганы болчу. Университетти бүткөндөн кийин шаарда эле калууну чечтим. Апам пенсияга чыкты. Бирок ал дагы деле базарга чыгып, жер-жемир сатып иштеп жүрдү. Мен жиберген акчалардын 1 тыйынын да коротпостон чогултуп, мага баары жетиштүү, өзүңдүн керегиңе жарата бер деп кайра берер эле. Бул апамдын 6-чы жалганы.
Окуумду чет өлкөдө улантмакчы болдум. Ал жактан жакшы жумушта чыгып калды. Апама жүрүңүз апаке, мени менен бирге жашайсыз десем, мени кыйнап койбойн деген ойдо, жок, мен башка жакка көнүп кетишим кыйын. Бул апамдын 7-чи жалганы болду. Бир нече жылдан кийин апам ашказан рагы менен ооруканага жатып калды. Кыргызстанга кайра келдим. Бөлмөсүнө кирсем, араң дем алып жаткан экен. Абдан карып калгандай көрүндү мага. Жанында отурганымда мени карап, кабатыр болбосун дедиби, Айтор жылмайганга аракет кылды. Бирок оору апамды өтө эле алсыз кылып коюптур. Акыбалы оор болуп калган экен. Көзүмдөн жаш агып, ичимден абдан жаман болуп кеттим. Болушунча өзүнө келгенге аракет кылып, алтыным, ыйлабачы, мен кыйналбай элемин, деп коет. Бул апамдын 8-чи жалганы эле. 8-чи жалганын айткан соң, апам бул дүйнөдөн өтүп кетти. Мен бул окуяга эч нерсе кошумчалагым келбейт. Бир гана апалар көп жашаңыздар дегим келет. 8 жаштагы кыздын апасы көз жумду. Аны эне мери менен куру калбасын деп, атасы белгилүү бир убакыттан кийин башка бир аял менен баш кошту. Күндөрдүн биринде атасы кыздын алдына чакырып сурады. Кызым, мага айтчы, жаңы апаң менен эски апаңдын ортосунда айырмачылыктар бар бекен? Ооба ата, албетте. Эски апам мага ар дайым жалган сүйлөйт болчу. Ал эми жаңы апам чын сүйлөйт экен. Атасы көпкө ойлонуп отуруп, кайрадан кызына суроо салды. Кызым, мага түшүндүрүп берчи, сен кандай жалган менен чындыкты айтып жатасың? Билесизби атаке, эски апам айтчу, эгерде менин айткандарымды укпай турган болсоң, анда кечки тамакты ичпейсиң. Ал канчалык бул сөздөрдү кайталабасын, мен кулак да салбай, кээде досторум менен бирге кеч киргенче да ойноп жүрө берчүмүн. А бирок ар дайым үйгө келе турган учурда апам мени ак дасторкондун үстүндө өзүнүн даамдуу тамактары менен тосуп алчу. Ал эми жаңы апам болсо, эгерде кулак салбасаң тамак бербеймин дейт да, чын эле тамак бербей коет. Атаке, мага жалганчы апамды таап бериңизчи. Мен аны ушунчалык катуу сагындым. Түбөлүгү түзө аламда ар кандай сыноолор адам баласын ар кайсы жерлерден тосуп алат. А бирок адам баласынын жан дүйнөсүнөн орун алуу үчүн эненин мээриминдей мээрим керек эмеспи? Бир ата бул дүйнө менен кош айтышаар маалы жакындап калганда, баласын чакырып ага мындай керезин айтат. Балам, менин сөөгүмдү жерге көмөр алдында бутума бир байпак кийгизип кой. Бул катты болсо азыр барып биздин мечиттин имамына бергин. Баласы атасынын катын имамга жеткирип берет. Арадан күндөр өтүп, баланын атасы көз жумат. Маркумду акыркы сапарга узатуу камылгасы көрүлүп, адамдар сөөктү кепиндей башташат. Ошол учурда баласы атасынын керезин аткарып, атасынын бутуна байпак кийгизүүгө аракет кылат. Анын бул аракетин байкаган имам бул иши шариятка туура эмес экендигин жана баласынын байпак кийгизүүсүн токтотуусун талап кылат. Баласы ыйламсырап бул атасынын керези экенин айтканда, имам атасынын керези болгон болсо да, ал байпакты кийгизүүгө каршы чыгып, ага атасынын жазган катын тапшырат. Бала атасынын катын ачып окуй баштайт. Балам, көрдүңбү? Жада калса мен кабырыма бир байпакты да ала кете алган жокмун. Ошондуктан эсиң болсо, кыямат күнүнө кабыр менен кошо ала кете турган байлык жоголду. Сага айтаар керезим ошол. Уулум, ыйладыңбы? Ооба апа, сиз муну кайдан билдиңиз? Жүрөгүм ооруду. Белгилүү бир даанышманга өз уулунун жаман адаттары тууралуу арызданып, бир бай кайрылат. Андан уулунун бул жаман адаттарын таштоого жардам берүүлөрүн өтүнөт. Даанышман макул болуп, дароо эле байдын уулун бакка сейилге чакырат. Сейил учурунда даанышмандын көзү кичинекей бир өсүмдүккө түшөөрү менен балага кайрылып, ал өсүмдүктү тамыры менен жулуп алуу керектигин буйрат.
Бала аны эч кандай кыйынчылыксыз эле баш бармак жана сөймөйүнүн жардамында чымчып алып тамыры менен жулуп салат. Дагы бир аз сейилден кийин чоңураак өсүмдүккө көзү түшкөн даанышман баягыдай эле балага аны өсүмдүктү тамыры менен жулуп салуусун сурайт. Бала бир аз кыйынчылыктар менен ал өсүмдүктү тамыры менен сууруп алат. Мына ошол учурда даанышман балага кайрылып: «Эми болсо уулум, тетиги каршыңда өсүп турган бадалды сууруп сал», деп буйрат. Бала өзүнүн бардык күчүн ишке салып, аны да өтө оор кыйынчылык менен сууруп салат. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин даанышман балага эми чоң даракты сууруп алууну буйрат. Бала даракты кучактап, аябагандай терге батат, алдан таят. Ал тургай өзүндө болгон бардык күчүн ишке салса да, эч кандай майнап чыкпайт. Бала даанышманга кайрылып: «Бул даракты сууруп алуунун эч айласы жок», дейт. Анда даанышман: «Мына көрдүңбү? Дал ушул дарак жаман адатка окшойт. Сен аларды жаш кезиңде оңойчулук менен алып ташташың мүмкүн. А эгерде кийинчерээк алып таштаймын десең, жаңыласың. Себеби ал учурда аны алып таштоонун мүмкүнчүлүгү болбой калат», деп жооп берет. Урматтуу көрөрман, демек адамзат баласы өзүндө пайда болгон жаман адаттардан өз багында арылууга аракеттенбесе, ал жаман адаттар бара-бара өзүнүн кулачын жайып, натыйжада ал адаттан кутулуунун өзү да мүмкүн болбой калат. Мага турмушунда оор сокку жеген адамдар менен сүйлөшкөн кыйла жеңилирээк. Анткени турмуштан жабыркаган жаралуу жандар гана жаман адаттардан оолак качат эмеспи. Эгер ооруң уйкудан кийин жеңилдеп калса, ал оорудан өлбөйсүң. Чын дилден суроо. Көп кабаттуу үйлөрдүн биринде кедей бир үй бүлө жашай турган. 8 жашка чыккан баланын ата-энеси ар күнү таң эртеден туруп жумушка кетишет. Бала болсо бөлмөнүн терезесинен айланадагы ойноп жүргөн балдарга кечке көз салып толтурат. Аларга окшоп шайтан араба тепкиси келет. Кыялында сонун шайтан арабаны тээп алып, өзү теңдүүлөр менен жарыша да кетет. А бирок бул үй бүлөдө балага шайтан араба алып бере турган акчада жада калса анын бул арзууларын угуучу адамдын өзү да жок болчу. Жаш бала өзүнүн бул арзуусундагыны ата-энесине айтуу менен аларды кыйнап коерун эстесе да, а бирок шайтан арабага болгон каалоосу аябагандай күчтүү эле. Бир күнү ал апасынын «Жараткан Алла Таала мээримдүү, ал эмнени чын дилден сурасаң, албетте берет» деген сөзүн угуп калды. Ал дароо эле колуна көптөгөн кагаздарды алып, аларды миллиондогон бөлүктөргө бөлдү да, кагаздардын ар бирине «Эй жараткан Аллах Таала, мага шайтан араба бере көр», деп жазып чыкты. Жаш бала өзүнүн бул жазган кагаздарын ар күнү терезеден бири-бириден шамалга учуруп таштай турган болду. Ал: «Мен жазган кагаздардын бири болбосо бири албетте жаратканга жетип барат да, ал мага шайтан араба белек кылат», деп чын дилден ишенип жүрдү. Арадан канчалаган күндөр өтпөсүн, бала дагы да болсо өзүнүн үмүтүн үзбөй, терезеден кагаздарын бирме-бир ыргытуудан тажабады. Анын арзуусу бир гана шайтан арабага жетүү болгондуктан, кагаздар түгөнүп кала турган болсо, ал дароо эле жаңы кагаздарга жазып, кайрадан ыргыта баштачу. Жаш бала өзүнүн бул иш-аракеттеринен тажабай, кээде калемдин сыясы менен аралаша кагаздарга анын көз жашы да тамып кетчү. Ар күнү таң эрте менен бала «Бүгүн жараткан мага сөзсүз шайтан араба берет» деген үмүт менен гана уйгончу. Акыры аягы күндөрдүн биринде эшик такылдады. Эшикти ачкан баланын алдында жашы бир топко барып калган жана келишимдүү кийинген бир киши анын көптөн күткөн эң кооз шайтан арабасын колуна кармап турган эле. «Сенин тилегиң жаратканга жетип барды. Сен бул шайтан арабаны ойноп күлүп тээп жүргөн макулбу?» деп суроолуу сүйлөгөн киши шайтан арабаны балага карматып,
өзү тепкичтен төмөндөп түшө баштады. Кайра ал өзүнүн кадамын бир азга токтотуп, жашка толгон көздөрү менен балага карады да, эми болсо жараткандан ушул шайтан арабаны алып келген байкеге да бир бала бере көр деп сурап кой, макулбу? Деп басып кетти. Мугалим. Жаңы класс жетекчи 5-класстын окуучуларына алгачкы сабагын берип баштайт. Ал ушул сабагында өмүрүндө биринчи жолу жалган айтат. Жалганы эле ушул. Мен баарыңарды бирдей жакшы көрөм, деп балдардын көңүлүн алганы. Арт тараптагы партада арубак ойго баткан, түнт, эч кимге сүйлөгүсү келбеген Жомарт аттуу окуучу отурар эле. Мугалим 1 жыл бою ал балага көз салып жүрдү. Башка балдар менен ойнобогон, кийимдери кир жана өзү да көптөн бери жуунбай жүргөнүн баланы мугалим астыртан байкап жүрдү. Дайыма аны көргөндө үмүтсүз, бактысыз бир баланы көргөндөй боло берчү. Бир күнү класс жетекчи балдардын делосун толтуруп жатып, Жомарттын делосун өзүнчө бөлүп коет. Кезек анын делосуна жетип, буга чейинки таржымалдары жазылган барактарды окуп жатып чочуп кетет. Себеби буга чейинки окуган жылдардын ар биринде класс жетекчилер кубантканда, кайгыртканда айтор ар кыл мүнөздөгү мүнөздөмөлөрдү жазыптыр. 1 классындагы мүнөздөмө. Акылдуу, арубак күлүм жиберүүгө даяр. Абдан илпек бала. Тапшырмасын ар дайым аткарып келет. Эң жакшы сапаттары бар. Достору да аны менен ойногонду жакшы көрөт. 2 классындагы мүнөздөмө. Эң жакшы окуучу. Достору аны баарынан жакшы көрүшөт. Бирок апасынын катуу оорусу себептүү акыркы учурда көңүлү чөгүп жүрөт. 3 классындагы мүнөздөмө. Апасынын өлүмү ага абдан оор болду. Атасы жетиштүү көңүл бура албай жатат. Эгер бир чара көрүлбөсө, үйүндөгү турмуштун таасири тийип калышы мүмкүн. 4 классындагы мүнөздөмө. Окууга эч маани бербей түнт болуп, эч кимге сүйлөбөй да калды. Достору да жок. Кээде класста уктап калат. Класс жетекчи маселенин төркүнүн эми гана түшүнгөндөй болуп, буга чейин артта түнөрүп олтура берчү баланын жан дүйнөсүнө жарык берүүгө аракет кылбаганына уялды. Мугалимдер күнү да келип, окуучулар эжейине кооз букеттерди берип, ар кандай белектерди тартуулашты. Алардын шатыра шатман белектеринен айырмаланып, Жомарттын берген белеги кыйла маанайды суудурду. Бала байкуш кагазга тырыштырып-бырыштырып бирдемелерди уруп бере салыптыр. Жаалап карап турушкан окуучулардын көзүнчө ал белекти ачуудан да айбыгып, бир эсе Жомарттын көңүлүн ойлоп, ачып көрсө түгөнөйүн деп калган атыр, таштарынын айрымдары түшүп калган эски шуру экен. Аны көргөн окуучулар классты жаңырта каткырып, шылдың аралаш күлүп ийишти. Окуучулардын эжеи сыр бербестен атырдын капагын коомай ачып, билегине сүйкөп, Жомартты карай ыраазы боло жылмайганда, каткырыктар тып басыла түштү. Сабактар да бүттү. Окуучулардын баары класстан суюлуп чыгып, алардын эң артында атайлап калган Жомарт мугалимге жалоору итиктеп, «Эжей, бүгүн керели кечке апамдын жытындай жыттанып жүрдүңүз», деп ыраазылыгын билдирип, коштошуп чыгып кетти. Класста жалгыз өзү гана калган мугалим Жомарттын айткан сөзүнөн кийин апасыз өскөн баланын тагдырын ойлоп, дээрлик 1 сааттай эчкирип ыйлап алды. Ошол күндөн тарта ал окуучуларга күнүлүк предметтик сабактарды гана эмес, балдарга, кыздарга тарбия берүүгө да бел байлады. Айрыкча Жомартка өзгөчө көңүл буруп, аны менен сырдаш болуп, такай көңүлүн көтөрө сүйлөп, «Мыкты окуп жатасың», деп кубантып жакшы маанай тартуулаган сайын, бала мурункудай түнөрбөй, көңүлү куудак тартып баштады. Жыл аяктап Жомарт алдыңкы окуучулардын катарына кошулуп, мектепти эң мыкты баалар менен бүтүрдү. Ушул класстын окуучуларына алгачкы өткөн сабагында «Мен баарыңарды бирдей жакшы көрөм» деген сөздөрдүн жалганы ушул болчу. Мугалим башкаларга караганда Жомартка сый артып, ага эмнегедир астейдил-бөпөлөп мамиле кылаар эле. Ал класстагы окуучулардын баары мектепти аякташып,
Канат күүлөп ар кимиси ар тарапка тарап кетишкен соң, бир күнү мугалимге Жомарттан кат келиптир. Кат жан дүйнөнүн тереңинен чыгып жазылганы сезилип турат. Жашоомдо апамдан кийинки эле эң жакшы адамым сиз болдуңуз. Сиз менин кыйрайын деп калган үмүтсүз түнч жашоомо кайрадан жарык бердиңиз, деп андан тышкары азыркы убакта кандай билим алып жатканын, эмне ийгиликтерге жетишип жатканын узун сабак кылып баяндап жазыптыр. Мугалими кийинки катты 7 жыл өткөндөн кийин алды. Катта Жомарт медициналык академияны бүтүргөнүн, эң жакшы студент болгонун жазып келип, сиз дагы деле мен үчүн эң жакшы, эң асыл адамымсыз, деп көңүл көтөргөн сөздөрдү жазган экен. Арадан 4 жыл өтүп, андан дагы бир кат келиптир. Катта медициналык билимин дагы өстүрүп, илим жолунда жүргөнү, ушул кесип менен эмгектенип жатканы кенен жазылып, каттын соңунда аты жөнүнө доктор деген сөз кошулуп калыптыр. Көп өтпөй дагы да кат келди. Бул ирет Жомарт үйлөнө турганын, атасы бир нече жыл мурун көз жумганын жазып, ушул тоюмда апамдын ордуна апа болуп, үлпөтүбүздүн сыйлуу коногу болуп кетиңиз деген өтүнүчүн кыстарыптыр. Мугалим эжеи токтоосуз макул болуп, Жомарттын маркум апасы себеген атырдан себинип, анын апасынын баягы белекке берилген шуруусун тагынып, кубануу менен той үстүнө кирип барат. Жомарт мугалим эжейин эмес, өз апасы келгендей маңдайы жарыла кубанып, бекем кучактап тосуп алат. Ал экөөнү карап тургандар, булар эне бала го, деп ойлоору шексиз эле. Жомарт мугалимден апасына айланган асыл адамын катуу кучактап, апа, мага ишенгениңиз үчүн абдан ыраазымын. Сиз менин бутка туруума, куурап бараткан абалымдан кулпурган көчөттөй гүлдөшүмө шарт түзүп бердиңиз, мага дем берип, кайрадан көгөртүп өстүрдүңүз. Рахмат апаке, деп шыбырады. Анын мугалими, жаңыласың, сен мага көп нерсени үйрөттүң. Чыныгы мугалимдикти мына сен үйрөттүң. Сага жолукканга чейин мугалим кандай болушу керектигин билбептирмин, деп көзүнөн калгырган жашты сүртө жооп кайтарды. Мугалим мөмөлүү дарак. Билим алып, анын ыйык колунан, даанышман да мугалимден окуган. Өмүрдүн күндөлүгү. Жаңы гана жарык дүйнөгө келген кызын караган сайын тойбогон атасы, кандай гана сүйкүмдүү, ушул кичинекей наристе менин кызымбы, көздөрү меникине куюп койгондой окшош, мурдучу барпайып, деп эзилип жатты. Кызы, бул көздөрүн менден албай карап турган адам менин атам болсо керек, деп ойлоду. Кызы 5 жашка толгондо, атасы, ааламдан артык кызым менин, татынакайым, айтчы кана, атаң сага эмне алып берсин, деп эмнени айтса алып берүүгө даяр турду. Кызы, баарынан атамды жакшы көрөм, дайыма мени менен уктаңыз, мени гана жакшы көрүңүзчү, деп ансайын эрке кыялын көрсөтө берди. Кызы 10 жашында, атасы, барган сайын тентек болуп баратат, бул кызымды азыраак эркелетпесем болбойт, деп кабатырлана баштады. Кызы, мен атамды жакшы көрөм, чоңойгондо атама окшош адамга турмушка чыгам, деп атасы менен сыймыктанып жүрдү. Кызы 15 жашында, атасы, кантип бат эле чоңоюп калды, барган сайын үйгө кеч келе баштады. Мындай кыла берсе, жаман ишке кабылып калышы мүмкүн. Катуураак кармашым керек окшойт, деп ойлонду. Кызы, атамдын айынан курбуларым менен каалагандай убакыт өткөрө албай жатам. Мени кечке көзөмөлдөй берүүсүнөн тажадым. Качан эркин болом? Деген суроолорго башы толуп, өткөөл курактын доорун сүрүп жатты. Кызы 20 жашында, атасы, сөзүмө кулак салбай калды. Барган сайын менден алыстап баратат. Өзү да акча таба баштады. Эми мага муктаж болбой калабы? Турмушка чыгып кетсе эмне кылам? Деген түрдүү түмөн суроолорго бошайман тартып жатты. Айтканымдын баарын жүрөгүнө жакын кабыл алат. Мени түшүнбөйт. Башка үй бүлө курууга убакыт келди окшойт. Жаш бала сыяктуу мамиле жасоосунан тажадым. Кызы 25 жашында, атасы, бир күнү ушундай болоорун билгем.
Мына турмушка да чыгып кетти. Ансыз деле мамилебиз мурункудай болбой калган. Эми мени таштап кетип жатат. Кызы, ушундай күндө да кайгырабы? Жолдошумду жактырган жок окшойт. Балким атам кыялдангандай күйөө бала эместир. Кызы 30 жашында, атасы. Абдан аз көрүшүп калдык. Тез көрүшүп турсак кандай жакшы болмок. Неберелеримди да сагындым. Кызы, атамдарга да кайдыгер болуп баратат окшойм. Телефондо үнү таарынгандай буулугуп чыгып жатты. Жуманын аягында сюрприз кылып барып келсемби? Кызы 40 жашында, атасы. Кызым менин ой жүгүртүүмдү артта калган адамдардай кабыл алып калды. Анын оюнда замандан артта калыптырмын. Болбосо кичинекей кезинде тамганы таанытып, сабактарына дайыма жардам берчү элем го. Кандай көйгөй болсо чечип берчү элем го. Кап, мындан кийин кызым менен талкуулашпай эле койгонум дурус экен. Кызы, атам барган сайын жаш балдардай болуп калды. Чын эле акыркы убакта ден соолугу да жакшы эмес. Ага бир нерсе болуп калса эмне кылам? Ансыз да мээнетине татыктуу кыз болуп бере алган жокмун. Кызы 45 жашында, атасы. Кызымдын бактылуу бир үй бүлөсү болгону кандай жакшы. Баарына жетишип жатат. Аны менен сыймыктанам. Кызы, атам үчүн абдан тынчсызданып жатам. Аны жоготуп алууга даяр эмесмин. Дарыларды да дайыма ичпей кайдыгер болуп калды. Кудайым анын ден соолугун бекем кылса экен. Кызы 50 жашында, атасы. Бактылуу бол кызым. Көзүңдүн карайынан айланайыным. Кызы, сени дайыма сагынам, атаке. Эми мен кимге корголойм? Ким мага жардам берет? Дайыма жанымда экениңди сездирип тур. Сенсиз кантип жашайм, атаке? Кызы 55 жашында. Барган сайын сени жакшы түшүнүп жатам, атаке. Эч качан таарынткан жокмун деп айта албайм. Себеби кайгырганымдын бир тыйын пайдасы жок экенин билем. Эгер мени угуп жатсаң, сени таарынткан ар бир көз ирмемге аябай кайгырып жатканымды билип коюңуз, макулбу? Биз да кеч болуп кетелекте ата-энебизге татыктуу кызмат кылалы. Ак сакалдар азайып, акыл айтпас чалдар көп. Мына ошонун айынан адеби жок балдар көп. Сагыныч каты. Апаке, кандайсыз? Бүгүн бизде аба суук. Эртең менен күздүн келгени муздак абадан сезилди. Мен болсо 4-класс болдум. Мага окуган аябай жага баштады. Чоңойгондо жазуучу болгум келет. Мугалимим ал үчүн көп китеп окуш керек деп айтты. Бирок Асан менен Үсөн мага китеп окутушпайт. Алар аябай тентек. Сиз Орусияга кеткенден бери үйдө баары башкача. Атам күндө жумушта. Асан менен Үсөн сөзүмдү такыр угушпайт. Чоң энем болсо дайыма үйдү жыйна деп айта берет. Апаке, бирок мен биздин үй бүлөнү жакшы көрөм. Жана мен сизди аябай сагындым. Сизди көптөн бери көрбөй, аябай куса болдум. Апаке, кандайсыз? Көптөн бери сизге жазган жокмун. Менде баары жакшы. Бизде кар эрип, күн жылып калды. Жакында жаз келет. Бүгүн мектептен аңгеме жазганды үйрөндүк. Эжейим мени мактады. Баса, атам менин туулган күнүмө китеп белек кылды. Аябай кызыктуу экен. Күндө кечинде Асан менен Үсөнгө аңгемелерди окуп берем. Асан болсо тамга таанып мени менен окуп калды. Ал дагы мага окшоп жазуучу болом деп коет. Ал эми Үсөн кунт кой бугат. Апаке, атамдын дагы жумушу азайып, биз менен көп ойной баштады. Кечээ болсо эшек арабага отуруп алып үйгө суу ташыдык. Анан атам Үсөндү мойнуна отургузуп алып, самолет деп кечки ойноду. Кечинде болсо чоң энем даамдуу 5 бармак жасады.
Мен чоң энеме камырын жайыштым. Анан дагы тамактан кийин идишти чогуу жуудук. Чоң энем менин жардамчым деп бетимден өптү. Атамдын көйнөктөрүн болсо сиз үйрөткөндөй үтүктөп калдым. Билесизби, бул жолу атам менин аркамдан кайра үтүктөгөн жок. Ошол көйнөгүн кийип алып жумушка кетти. Апаке, мен сизди дагы эле сагынып жатам. Бирок жакында келесиз да. Ошондуктан капаланбай элемин. Жаш кезимден баштап үйгө кечигип келүү мага адат болуп калган. Копол түрдө айта турган болсом, мен көчө тентүүчү бир адам элем. Менин бул көрүнүшүмө апам аябай капа болчу. Себеби менин бул көрүнүшүм апама жакпайт эле. Жашоом эч өзгөрүүсүз кайталана бергендигинен улам, апам ар дайым ашканабыздагы муздаткычтын эшигине кичинекей кагаз жармаштырып кое турган болду. Ал кагазда тамак, нан жана башка керектүү нерселер кайсыл жерде жайгашкандыгы жазылат болчу. Күн өткөн сайын апамдын эскертүүчү кагаздары улам өнүгүп бара жатты. Ал кагазда эми мага деген кээ бир буйруктар, тапшырмалар, жада калса кир кийимдеримди кайсыл жерге алып барып коерумду да жаза турган болду. Өкүнүчтүүсү, бойдокчулук жашоомдун дээрлик 90% коёндой окшош күндөр менен өтүп жаткандыгы эле. Бир түнү аябагандай кеч калдым. Адаттагыдай эле апамдын кагазын муздаткычтын эшигинен көрдүм. А бирок окуганга эринип, эрксиз уйкуга багынып бердим. Таң эрте менен мени ойготкон атамдын көздөрүндөгү жашты көрүп, мен таң калдым. Атам мени башымдан сылап, "Уулум, апаңды жоготуп алдык." Бул кабар мага канчалык таасир эткендигин билсеңиздер эле. Апамды акыркы сапарга узаткандан кийин өзүмдүн керебетиме келип, уйку алдынан апамдын ар дайымкыдай мага жазып калтырчу, эскертүүчү кагаздар эсиме түштү. Жүгүрүп барып, муздаткычтын эшигине кыстарылган кагазды, апамдын эң акыркы жазган катын колума алсам, бул катта эч кандай буйрук же болбосо багыттоочу жазуулар да жок экен. Өкүнүчтүү, ал катта бир гана төмөнкү сөздөр бар болчу. "Уулум, каралдым. Бүгүн эмнегедир күндөгүдөн өзүмдү начар сезип жатам. Качан келсең дагы мени тезинен ооруканага алып барчы." Алар аябагандай бактылуу үй бүлө болчу. Ар дайым кубаныч менен коштолгон бул үйдө 3 жашар кыз ата-энесинин кучагында чоңоюп жатты. А бирок күндөрдүн биринде узак жылдардан бери оор кеселдик менен ооруп жүргөн апасы кокусунан көз жумду. Өзүнүн өмүрлүк жарынан ажыраган атасы бул кабарды кызына эмне деп айтууну билбей башы катты. Анын үстүнө кызы да күндөн күнгө "Апам кайда? Качан келет?" деген суроолорду берүүдөн эч да тажаган жок. Кызынын бул суроолоруна атасынын да жообу бирөө гана болчу. Апаңды жумушунан узак сапарга жөнөтүшкөн, тез күндөрдө келип калат. Арадан күндөр өтө берди. Кызы 6 жашка чыкканда, анын атасы бир мээримдүү аял менен таанышып, акыр аягы ал экөөсү баш кошмой болушту. Күндөрдүн биринде атасы кызын алдына чакырып, "Кызым, эсиңдеби? Мен сага апаң узак сапарга кеткен, бир күн кайтып келет" деген сөздөрүм
Карачы, арадан 3 жыл өтүп кетиптир. А сен апаңдын жүзүн унутуп калган жоксуңбу? Жок, деп акырын жооп берди кызы. Ушул учурда эшик ачылып, андан узун бойлуу бир аял кирип келди да: "Кызым, мени таанып жатасыңбы? Бул мен, сенин апаңмын." Кыз атасына бир көз жүгүрттү. "Эмне болду, кызым? Сен апаңды тааныган жоксуңбу? Ал сенин апаң. Кана жүгүрүп барып апакеңди апа деп кучактабайсыңбы?" Кыз жүгүрүп барып ал аялдын кучагына өзүнүн боюн таштап, "Апа" деп жалгандан ыйлап койду. Бул көрүнүштөн көңүлү жайына келген атасы: "Силер бир аз маектеше тургула, а мен бир аз айланып келемин" деп сыртка чыгып кетти. Атасы чыгып кетер замат кыз көзүнөн жашын арчып: "Сиз менин апам эмессиз. Менин апам мындан 3 жыл мурда эле каза болгон" деп кайра ыйлап жиберди. Анын бул сөздөрүнө жаңы апасы таң калды. Бул кабарды мен чоң атамдын үйүнө барганда, чоң энем экөөсүнүн маектешип отурганынан билип алганмын. Бул кабарды болгону бир гана мен, чоң энем жана чоң атам билет. Ата экемдин болсо мындан кабары жок. Атам апамды дале болсо жумушу менен узак сапарга кеткен деп ойлойт. Менин сизге айтаарымды атам билбесин, болбосо капа болот да азап тартып ыйлайт. Мен сизди ар дайым апа деп чакырамын. Бирок бир гана суранычым бар. Атама мен айткан сөздөрдү айтып койбоңуз, Мен билемин. Эгерде атам бул кабарды угуп кала турган болсо, булугуп көпкө ыйлайт" деп улам-улам ыйлап жиберди. Бул учурда болсо, эшик артында турган анын атасы көз жаштарын алда канча көлдөтүп ыйлап жаткан болчу. Бир адам жаңы унаа сатып алат. Эртең менен туруп гаражына барса, ал жерде 7 жаштагы кызы колундагы мык менен унааны чиймелеп, ага кандайдыр бир нерселерди жазып жатканын көрөт. Ачууланганынан ал дароо эле жаш кызынын манжаларын уруп жиберет. Ушунчалык ачуусу келгендигинен жана калса кызынын манжаларын сындыра урганын өзү да байкабай калат. Бир аз убакыттан кийин өзүнө келген ата кызынын манжаларын көрүп, аны ооруканага алып барат. Рентген нурлары жаш кыздын манжа сөбөктөрү майдаланып кеткендигин жана аны кесип таштоодон башка арга жок экендигин айтышат. Операция аяктап, атасы кызынын жанына кирет. Көздөрү балбылдай жанган кыз атасына карап: "Ата, эми кайра манжаларым өсүп чыкса, эч качан сиздин унаңызга тийбеймин." Кызынын бул сөздөрүн уккан ата өз унаасынан өч алуу максатында ооруканадан сыртка чыгат. Ал унаасынын жанына келип, алдыңкы эшиктеги кызы чиймелеген жазууларга көзү түшөт. "Ата, мен сизди жакшы көрөм.